25 май күнү Ош технологиялык университетинин кесиптик уюмунун төрайымы Багдагүл Тиленбаева жетектеген делегациянын курамы Мырзаке айылында жайгашкан Разаков атындагы жетим балдар жана ата-энесинин көзөмөлүсүз калган балдардын мектебиндеги акыркы коңгуроо салтанатына катышты. Тарбияланып жаткан балдардан кабар алып 40 000 сом акчалай жардам көрсөтүштү жана университеттин белектерин тапшырышты. Сиздерге таазим, ушундай ары түйшүктүү, ары жоопкерчилүү ишиңиздерде дайыма ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми эмгекчи аматты ынтымакчылыкта ушундай окуучуларга чарчабастан билип берип келериңиздер, сиздерге таазим. Сиздердин эсеп счетуңузга акча которуп койдук. Кудай буюрса түштү, ошонун сертификатын агайга тапшырып койгонго уруксат этесиздер. Биздин окуу жай бул сыяктуу кайрымдуулук иштерди ар дайым жасап келет. Балдар үйүнөн сырткары өзүбүздүн университетибизде окуп жаткан аз камсыз болгон, ата-энеси каза болгон студенттерибизге колдоо көрсөтүп, контракттын суммасын жарым-жартылай же болбосо толук түрдө төлөтпөй окутуп келет.